Бүгүнкү биздин пресс-конференциянын маалымат берүүбүздүн себеби Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу баңгизаттарды көзөмөлдөө мамлекеттик кызматтын баңгичиликти алдын алуу боюнча жаңы деңгээлге чыгып жатканын мен белгилеп кетким келет. Жаштарды, өзгөчө жаш муундарды, өспүрүмдөрдү сергек жашоого жана спортко үндөөгө биз чакырып кетели элек. Эртең 21 ноябрда саат 18-дерде биздин Strong спорт мекемесинде Өзбек Республикасынын командасы менен Кыргызстан Республикасынын командасы беттешүүгө өткөрүлөт. Тоже коротко ознакомлю. Леонидовичу, тоже полковнику СКН, полковнику милиции наших. И она будет выпускаться на английском языке в Лондоне.